Урматтуу достор, бүгүнкү жомогубуздун аталышы көнөчөк кийген түлкү. Илгери бир кемпир чал болуп, алардын жалгыз кара уyu бар экен. Уюнун сүтүн ичип, каймагынан каттама жасап жеп, алар күн көрүшчү. Кемпир табакка жыйнаган каймагын тактанын алдына катып койчу. Муну бир шум түлкү байкап калып, күн алыс келип жеп кетип калчу болду. Кемпир болсо аны мышыгынан көрүп, каймакты оозу тар көнөчөккө куюп койду. Күндөрдүн биринде түлкү кемпир чалдын үйүнө дагы уурулукка келди. Каймак табакта эмес, көнөчөктө экен. Түлкү жан талашып жатып, көнөчөккө башын салып, каймактын баардыгын жеп алды. Анан башын чыгармакчы болду эле, бирок чыгара албай койду. Башын оңой менен чыгарчудай эмес. Түлкүнүн айласы кетти да: "Көнөчөк аке, эми тамашаңды кой. Ушунча убара кылганың деле жетишет. Үйдө бачекелерим калган. Кое берчи", деп жалынып кирет. Анда көнөчөк ага кекеөрдү сөзүн жөнөттү. "Кайран түлкүм, келип жатат күлкүм. Сени конокко чакырдым беле? Эми кое бер дейсиң. Каймак жейм деп үйгө киресиң. Анын таттуу экенин билесиң. Мен бир аз тамашаласам, үйгө барайын, бачекелерим бар деп чебелектейсиң. Жок, сен эми үйгө барбайсың. Башыңды көнөчөккө салбайсың". Түлкүнүн күйбөгөн жери күл болду. "Эмесе сенин жазаңды берейин, өзүңдү сууга агызып жиберейин", деп түлкү өзөндү көздөй жөнөдү. Сууга келип, башын салып ийди. Көнөчөккө суу толуп, түлкү тунчуга баштады. Ошентип куу түлкү соктугунан айынан өз ажалын өзү тилеп алды.